Салам достор. Ишканада дени сак жана коопсуз эмгек шарттарды камсыз кылуу үчүн ишти уюштуруу абдан маанилүү. Кызматкердин өмүрү жана ден соолугу ага байланыштуу болгондуктан эмгек коопсуздугун камсыз кылуунун негизги 5 кадамы кайсылар? Ошентип, биринчи кадам кадрларды даярдоо. Биринчи кезекте окууга жөнөтүш керек болгон кызматкерлердин тизмесин түзүү керек. Бул тизмеге кийин эмгекти коргоо милдети жүктөлө турган жетекчилер жана адистер кирет. Калган кызматкерлер буйрук менен түзүлгөн жана эмгекти коргоо башкаруу системасы жөнүндө жободо жазылган ички комиссия тарабынан окутулат. Экинчи кадам эмгекти коргоо боюнча жергиликтүү актыларды иштеп чыгуу. Эң оболу эмгекти коргоо башкаруу системасы жөнүндө жобону жана эмгекти коргоо боюнча жергиликтүү актыларды даярдоо жана бекитүү зарыл. Бул жоболор, нускамалар, окутуу программалары, буйруктар, журналдар жана башкалар. Алар кесиптик бирликтер менен макулдашылгандан кийин иш берүүчү тарабынан бекитилет. Үчүнчү кадам медициналык кароо жана жеке коргонуу каражаттары. Жумуш орнундагы эмгек шарттары боюнча аттестациялап, кандай коркунучтуу жана зыяндуу факторлор жумуш орнунда бар экендигин аныкташ керек. Андан кийин зыяндуу жана кооптуу өндүрүштүк факторлордун жана жумуштардын түрлөрүнүн тизмелеринин негизинде алдын ала жана мезгил менен медициналык кароодон жүргүзүү зарыл. Кызматкерлер жана жеке коргонуу каражаттары менен камсыз болгонбу, жеке коргонуучу каражаттардын карточкалары, атайын кийимдер, жуу процесси кандай уюштурулган, жүргүзүп жатабы текшериңиз. Медициналык кароодо өтүү үчүн кызматкердин контингенттин санитардык эпидемиологиялык көзөмөл органдары жана профсоюздар органдары менен биргеликте уюм тарабынан аныкталат. Төртүнчү кадам тобокелчиликтерди балоо, бышпаган жерлерди аныктоо үчүн ишкананын аймагындагы дайым карап чыгуу зарыл. Бул кызматкерлер тарабынан жеке коргонуучу каражаттары пайдалануу, тосмо, жарык берүү, желдетүү. Муну менен эмгекти коргоо кызматынын кызматкерлери жана башка бөлүмдүн өкүлдөрү, линиялык жетекчилер эмгекти коргоо боюнча коомдук инспекторлук аракеттенүүгө тийиш. Акыркы 5-чи кадам текшерүү, инспекциялоо. Текшерүүлөр кесиптик бирликтин эмгекти көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик органдар жана коомдук инспекциялар тарабынан жүргүзүлөт. Сиздин компания текшерүүнүн планына киргизилгенби, жокпу билишиңиз керек. Ошондой эле пландан тышкары текшерүүлөр жүргүзүлүшү мүмкүн. Мисалы, өндүрүштөгү коопсуздуктун натыйжасында же кызматкердин даттануусу боюнча, бирок натыйжалуу ошондой эле ички текшерүү болушу мүмкүн. Жумуш орнунда эмгекти коргоо боюнча талаптардын сакталышын дайыма көзөмөлдөө зарыл. Өзүңүздөргө жана кызматкерлериңизге кам көрүңүз. Көрүшкөнчө.